بسم الله الرحمن الرحيم. Эмне бизде айырма болуп атат? Бизде биз окуунун багытын туура эмес түшүнүп атабыз да. Баяндар, сабактар болсо кооз-кооз сүйлөө максат болуп калып атат. Тура адамдарды таң калтыра турган, көбүрөөк лайк баса турган, көбүрөөк просмотр болсун деп ошонун негизинде да. Уккандар деле ошондой эле. Уксам, жакшы сөздү уксам, анан башкага жеткирсем, таң каларлуу бир сөздөр болсо, ошо негизде да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманасында кандай болгон, азыркы учурда кандай болуп атат? Эмне айырмачылык бар? Пайгамбарыбыздын заманасында да ушундай сухбат, ушундай эле мажлистер болот эле. Ушунун негизинде толук дин жашоо келип калат эле да. Азыр биз кайра сабактар болот. Түрдүү мисалы интернетте ачсаң, бале бакеттин бардыгы бар ал жерден, бар нерсени табасың, эмне маселе болбосун табасың. Бирок жашоодо жок болуп атат да. Китеп жок, пайгамбар заманасында китеп жок. Кур'ан бир толугу менен Кур'ан катары бир дагы жок, ааламда жок болчу. Хадис китеп бир дагы хадис китеп жок эле, жыйналган. Өзүнчө жазылгандар бар эле, бирок хадис китеп мисалы жыйнагы жок эле. Бирок Кур'андын, хадистин талабы эркек аялда дагы, жаш карыда дагы, башкаруучу башкарылган, бардыгынын жашоосунда бар эле да. Эмне үчүн аларды негизинен сахаба радиаллаху анхумдардын заманасында илим алынып атканда, сабак өтүлүп атканда, кайсыл нерсеге сахабалар амал кылган болсо, бүгүнкү күндө биз аны кийин кылат деп атабыз да. Мисалы, исламский университеттер болсын, ислами жайлар окуй турган жерлер, медреселер, институттар. Булардын баары эмне деп түшүнөбүз? Сахабалар кылган нерсени окуп бүткөндөн кийин кылабыз депчи. Сахабалар пайгамбарыбыз алейхиссаламдын негизги талабалары. Ошо алтын доордогулар эмнени кылбаган болсо, биз ошону дини окуу жайлардын негизи ошол деп түшүнүп алатабыз да. Мавзуулаху депчи, ошонун негизине коюлган, ошону кылыш керек деп. Ал эмне сахабалар кылбаган нерсе, эки нерсени сахабалар кылган эмес. Кур'ан хадиске жетиш үчүн, жашоого алып келиш үчүн эки нерсени кылган эмес. Биринчи лафз, экинчи маана. Лафз дегени ошол Кур'ан хадистин сөздөрүнү изилдөө. Грамматика жагынан, морфология жагынан, ошол сөздөрдү изилдөө да, сөзгө мээнет кылуу. Экинчиси маана, анын маанисини чыгаруу, туура маанини чыгарып алуу. Эң туура ошо Алла Таала эмне деди, пайгамбарыбыз эмне деди, ошону эки жака кыйшатпастан түп-түз ошону кабыл кылып туура түшүнүү. Ушул эки нерсе да. Сөзгө жана анын маанисине мээнет кылуу. Муну сахабалар кылган эмес. Же кылганбы? Сахабалар отуруп алып грамматика окуганбы? Отуруп алып морфология же философия же башка нерселерди окуганбы мааниге жетиш үчүнчү? Тура төл сөздөр кандай болот, бөтөн сөздөн киргендер кандай болот, түз сөз кандай болот, кыйыр сөздөр кандай болот, канчага бөлүнөт? Буларды изилдешкен эмес да. Алар табиятында араб болгон үчүн угат болду, дароо эле туура түшүнүк алышкан. Бул эки нерсени, сахабалар кылбаган нерсени бизде азыр дини окуу жайларда биз негиз деп алдык да. Ушунун негизинде окуу жай курулат, ушуну кылыш керекпиз. То есть ким максатка жетти, ким эгерде жаттап, которуп, сүйлөп, туура түшүнүп, китептердин бардыгын чачып чыккан болсо, мына ушул илимдин максатына жетти дегендей каралып калып атат да. Ушул сонун убакыт өткөздү, окуу жайыны, окуу убактыны туура өткөздү депчи. Сахабалар эмнени кылган? Аны биз кийин деп түшүнүп атабыз. Илим алып аткан доордон кийин деп. Сахабалар эмне кылды? Сахабалар толук ыйман келтирди. Кур'ан хадистен уккан нерсеге толук ыйман келтирди. Жана дароо ошол замат алар амал кылды. Жана бүткүл ааламды ошого даават кылды, чакырды. Башкаларга жеткирди. Үч нерсени кылдыларчы. Биз буну кийин деп алганбыз да. Медреседен кийин окуу бүтсүн доору, окуу заманасы бүтсүн, андан кийин анан кылынат депчи. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз угуп аткан, окуп аткан, изилдеп аткан нерселерибиздин амал түрүнө, жашообузга келбей аткандыгы, динсиздигибиз кетпей аткандыгынын себеби ушул да. Уккан деле дароо толук ишеним менен кабыл кылыш керек. Толук жүрөктөн ошол нерсени тастыкташ керек. Мына ушул чындык. Алла айтты, анын элчиси айтты, 100% ушул чындык. Мындан өткөн чындык нерсе жок деп. Анан дароо ошону амал түзүнө алып келиш керек. Иш жүзүнө алып келиш керек. Уктукпу болду, отуруп ичиш керек экен. Отуруп тамактаныш керек экен. Сол кол менен тамактанып же суу ичпеш керек экен. Болду, уктукпу, кандан эми дароо амалга келиш керек.
Оң колдо тамактануу дегенде эске түшүп кетти. Мисалы тамактануу, туруп тамактануу. Туруп тамактанган болбойт. Тамактануу азык боло турган нерселерди жеген болбойт. Ал эми мөмө жемиштер, башка нерселер булар тамак ичине кирбейт да, жөн эле көңүл ача турган нерселерге киргендик себептен буларды туруп жесе эчтеке болбойт. Сүннөткө каршы амал кылды деп айтылынбайт. Тамакты туруп тамактанып койгон болсо, бул сүннөткө каршы тамактанды деген сөз болуп калат. Ошондон ниет кылалы иншалла. Бардыгыбыз жума баян болобу, сабакпы, таалимби, же болбосо жаштар мисалы медресе башка жерлерде окуп аткан болсобу, негизги багытты иман ишенгенге, ички дүйнөнү ошо Кур'ан хадис негизинде курганга, жана ошого амал кылганга, жана ошону башкаларга ошону даават кылып чакырганга негизги багыт бериш керек да. Мына ошондо бул Кур'ан менен хадистин таалими, таалим тарбияты биздин жашоодогу толук батылды сындырат, динсиздикти жок кылат, жана бүткүл дүйнө жүзүндө баш ийдирет. Бирок учурда бул Кур'ан келген учурда кандай күчтүү илим эле да. Бүгүнкү күндө өзүбүздүн жашообуздагы динсиздик кетпейтпи? Сахабалардын заманасында Кур'ан келгенде, Кур'ан асмандан түшкөн канча китеп түшкөн болсо, ошонун бардыгын жокко чыгарган болчу. Таурат, Забур, Инжир түшкөн баракчалар, булардын баарын күчүнү жокко чыгарган эле. Канча кылымдан бери келаткан жашоо тажрыйбалар бар эле. Мамлекетти башкарууда, ата-энеге мамиле кылууда, кошунанын ортосунда, адам баласыны дүйнөгө алып келип, аны дүйнөдөн узатып коюуда, жакшылыкта, жамандыкта түрдүү жашоо тажрыйбалары бар болчу. Кылымдар бою келаткан жашоо тажрыйбанын баарын нөлгө уруп, жок, ушундай болот деп туруп, толук болгон адамга жашоо тартип берилген да. Кур'ан келгенде өтө күчтүү эле Кур'андын таалимичи. Бул таалимди алган адамдар, Кур'ан хадисти уккан адамдар ушундай деңгээлде болду, бүткүл аламды башкарды. Бир эле үй бүлө, аял, бала чакасынын маселеси эмес, өзүнүн жумушунун маселесин чечип алуу эмес, бүткүл аламды башкарып калган. Бир гана адамдар эмес, бүткүл жаратылыш баш ийип калган. Туурабы? Вулкандар чыккан, баш ийди, жаныбарлар баш ийди, суу баш ийди, бардык нерсе баш ийип калган. Эмне үчүн? Себеби алар бул Кур'ан менен хадисте отуруу мажлисинин акысыны берген болчу. Кантип ошол илимди алат жашоого? Жөн эле угуп коюп, рахаттанып коюп, же рахаттандырыш үчүн сүйлөп коюлабы? Ошонун акысын берген болчу аларчы. Толук укту жүрөктөн бекем ишенип, анын каршысына нерсени баарын жокко чыгармай. Кур'ан, хадис менен ушул чындык деп туруп. Мисалы азыр бизде алдыбызда 100 сом боло турган болсо, 10 сом садака кылсаң, 90 сом калды, 10 сом кемиди дейбиз да. Аларда толук ишеним бар эле, жок көбөйдү дейт эле. Ушул 90 сомуна эмес, 10 сомуна алар таянат болчу. Биз калганына таянабыз. Ушунча калды, ушунун негизинде жашайм дейбиз да. Алар жок, бергенге таянат болчу. Мен бердим, Алланын айтканын кылдым, ушул аркылуу Аллах Таала менин жашоомду курат дейт эле. Ишеним бар эле да. Бизде мисалы 10 сом берсек макул, садака деп түшүнөбүз, 10 сомду көбөйөт дейбиз. А бирок 5000 сомду көбөйөт деп ишенбейбиз. Бирок 5000 сом чыгып калса садакага бербейбиз да. Жок деп кайра салып коебуз. Эмне көбөйөт деген ишеним жок. Аларда кандай деңгээлде субханалла иман бар эле да. Мисалы Абу Ханифа рахимахулла бир жолу Маккага барып калды. Маккага барып Кабанын ичине кириш керек. Кабанын ичине кирейин десе, рухсат бербеди. 10.000 динар. Динар барбы? Ошол заманада 1 динарга 1 жыл жашаса болгон. 1 жылдык жашооңуз чечилет да 1 динар негизинде. 10.000 динарды берип туруп, Кабанын ичине кирип 2 рекет намаз окуш үчүн 10.000 динарды Аллах үчүн берип салды да. Yani işenim var ele de alarda amalga Kur'an hadistin talimine aytılıp atkan o malumatlarga alarda işenim var ele. Oşonu negizinde kadam götörüşet bolчу. Yani bütkül alamdı, bütkül adamdardı үй бүлөсүнү koşuna kalay jurt bardığın oşoga çakırışat bolчу, oşo dindi jetkirişet bolчу. Oşonun negizinde alarga dindin majlisinin negizgi maksatına жетүү болгон да. Ошондон бизде ниет кылалы иншалла сабакка катышып бул кулактын рахат болбосун да, жөн элечи маалымат алуу болбосун. Балким жашоого алып келиш үчүн, жашообузга алып келиш үчүн бул нерселерди окуйбуз.